Салам экендештер, арбаңыздар. Жаман айтпай жакшы жок деп коет. Тилекке каршы Россия Федерациясына 30 июндан кийин уруксаат алып кирүү керек болуп калат. RU-ID деген система толук кандуу иштей баштайт. Азыр толук маалымат айтып беребиз. Сөз баштарынын астында 20 секунддук жарнама. Атайын силер үчүн Бишкек шаарынан курулуш компания менен сүйлөшүп туруп, мекендештерди үйлүү кылалы, батирлүү кылалы деп бир жакшы долбоор алып бардык. Биринчи төлөмү жок, 58 айга 5 жылга чейин рассрочкасы бар. Үстөк пайызы жок, проценти айына болгону 58-59 миң рубльдан төлөп Бишкекте батирлүү болсоңуздар болот. Москва жергесинде сатуу бөлүмүн ачтык. Марсельская метросунда. Толук адресин телефондор менен азыр жазып кетем. Кайрыла бериңиздер. Понедельниктен баштап субботага чейин 12ден 7ге чейин иштейбиз. Атайын ошол долбоорду мекендештерди үйлүү кылалы деп силер үчүн алып бардык. Урматтуу мекендештер, Россия Федерациясында 30 июндан баштап 2026 жанагы мурда айтып жүргөн RU-ID деген система толук иштей баштайт. RU-ID деген бул эмне деген сөз? Бул информационная платформа иностранного гражданина деп коет. Бул ар бир мигранттарга эми ошондой бир платформа болот. Россия Федерациясынын бараардын астында 72 саат мурун баратам деп бүт биометрик өтүрүп, анкеталарды толтуруп туруп, анан кийин жөнөтөсүңөр. Жөнөткөндөн кийин силерге Россия Федерациясына кирүүгө тыюу жок деген кат келет. Ошонун негизинде Россияга кирүү эми тилекке каршы абзел болуп калат. Бул жерден анан көпчүлүк жарандардын менин деле ошондой суроом жаралып атат. Анда Евразия экономикалык бирикменин алкагына эмнеге кирдик? Евразия экономикалык бирикменин негизинде 4 боштондук, 4 жеңилдик анда кайда калат деген суроо менде да туулуп атат. Эми бул тууралуу биздин Кыргызстандын өкмөт башчылары, жетекчилер дагы комментариясын берер, айтар. Биз диаспоранын атынан дагы айтабыз, ушундай чектөө болуп калабы, кандай болот түшүндүрүп бериңиздер деп суранабыз. Ал боюнча да силерге айтабыз. Бирок токко тержери ошол Россия Федерациясына баратканда бүт чет элдик жарандар, Кыргызстан жараны дагы ошол анкетаны толтуруш керек. Экинчи дагы бир маселеси бар. Эгерде силердин таанышыңар срочно каза болуп калып, же ооруп калып, же леченияга учуш керек болсо, анда 72 саатты кантип күтөбүз деген суроо болсо, дагы 4 сааттык деген өзүнчө бир немеси бар экен, өзгөчөсү. Срочно боло турган болсо, за 4 часа ошо документтерди жөнөтүп туруп, уруксаат алып туруп, Россия Федерациясына кирүүгө мүмкүнчүлүк болот. Эми бул ачылганда ошол RU-ID бул мигранттардын кыскача айтканда жана Амина приложениясы сымал эле, балким Амина приложениясы менен дагы бириктирет, аны дагы келечекте көрө жатабыз. Бирок ошол сымал эле бүт документтерди кагаз түрүндө эмес, ошо цифровой документтери СНИЛС дагы ичинде болот, метасвидетельствованиясы дагы ичинде болот, дактилоскопия дагы ичинде болот, жана бүт регистрация дагы ичинде болот деп атат. Сим картаны да ошол аркылуу аласыңар деп атат. Ошол себептен ошондой цифровой профиль иностранного гражданина сөзсүз болуш керек деп атат. Жакындаганда дагы толук маалыматтар силерге айтып турабыз. Төкпөй чачпай бул жаатында изилдеп турабыз. Анан кийин сөз аяктарда кичинекей жарнама. Барыбыз эле Кыргызстанга жүк беребиз, дары-дармек беребиз, документ беребиз, аэропортко барабыз, жалдырабыз. Осман экспресс деген уюм бар. 700 рубльдан баштап Кыргызстандын булуң бурчуна бир күндүн ичинде посылканын любой түрүн жеткизип берет. Волгоградский проспектте 1-выходта. Телефон номери +7 903 146 0003. Кайрыла бериңиздер. Суроолор болсо комментарий жазып коюңуздар. Кийинки выпускада ошо боюнча дагы шашпай, төкпөй чачпай айтып беребиз. Көрүшкөнчө мекендештер. Компаньон банк эң алдыңкы банктардын бири. Кыргызстандагы септеген Россия Федерациясынан бардык тыйын которуу системалары менен иштешет. Бүгүнкү күн ошо Мой МТС системасына дагы убакыт келди. Мой МТС системасы аркылуу тыйынды компаньон банкка которуп, кошелектон же наличка алсаңыздар болот. Калганын көрүп аласыңар. Орусиядан Кыргызстанга акча которууну Мой МТС тиркемеси аркылуу жөнөтүңүз. Бул болгону саналуу мүнөттү талап кылат. Мой МТС тиркемесине кирип, деньги бөлүмүн тандаңыз. Переводы зарубеж баскычын басып, өлкөлөрдүн тизмесинен Кыргызстанды тандаңыз. Которуунун валютасын белгилеп, суммасын жазыңыз. Способ перевода бөлүмүнөн компаньон банкын тандаңыз. Акча которуунун 3 жолу бар. Биринчи ыкма картага толуктоо. Бул үчүн алуучунун карта номерин билүү керек. Экинчи ыкма телефон номери аркылуу которуу. Бул үчүн алуучунун телефон номерин колдонулат. Үчүнчү ыкма капчыкка толуктоо. Бул үчүн да алуучунун телефон номери колдонулат. Маалыматтарды кайрадан текшерип, перевести баскычын басыңыз. Даяр. Акча дароо эле компаньон мобилдик капчыгына түшөт. Жана төлөмдөр үчүн дароо жеткиликтүү.